Ден соолуктун чың болушу ар бирибиздин жашоо образыбыздан көз каранды. Айталы, дайыма сергек жашоо образында жашап, организмге пайдалуу болгон азыктар менен азыктанып, иммунитетти чыңап жүрсөк эле көптөгөн оорулардын алдын алган болот экенбиз. Саламатсыздарбы? Сиздердин саламаттыгыңыздарды ойлогон Ден соолук программасы Билим жана Илим каналында. Аны мен Сейит Амираев алып барам. Ардактуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү чыгарылышыбыздын темасы кургагучук оорусу. Дал ушул илдеттин алдын алуу үчүн биз эмнелерге көңүл бурушубуз керек? Алдыда сөзсүз түрдө бул суроого жооп аласыздар. Дал ушул тема боюнча эгерде сиздерде кандайдыр бир суроолор болсо, сөзсүз түрдө байланышка чыксаңыздар болот. Байланышчы телефондор 032 22 код аркылуу 72155 жана ошондой эле WhatsApp номерибиз дагы иштейт. 0508 87 88 97 номери. Анда студиянын кадырлуу коноктору мен сиздерге тааныштырып өтсөм, Канайым Султанова Ош областы аралык балдардын жана өспүрүмдөрдүн кургагучукка каршы ооруканасынын дарыгери. Жана ошондой эле кийинки коногубуз Максатбек Чолпонкулов, Ош областтык кургагучукка каршы күрөшүү борборунун дарыгер-фтизиатры. Саламатсыздарбы? Студиябызга кош келипсиздер. Эң алгач эле адаттагыдай дал ушул илдет жөнүндө жалпы телекөрүүчүлөргө маалымат берсеңиздер. Канайым. Саламатсыздарбы, урматтуу сылаган көрүүчүлөрү. Бүгүн биз сиздерге кургагучуктун жугуу жолдору, андан сактануу жолдору, анын клиникасы жана дарылоосу боюнча маалымат берип кетебиз. Кургагучук бул жугуштуу оорулардын катарында болуп, негизинен микобактерия туберкулеза чакырат бул ооруну. Ошо чакыруу менен бирге бул ооруда өпкө көбүнчө жабыркалат. Андан сырткары лимфа системасы, нерв системасы, сөөлүк системасы, андан башка дагы органдар бүт жабыркаланат. Бул оору кургагучук оорусу биринчи жолу Роберт Кох тарабынан 1882 жылы 24 мартта немец бактериологу тарабынан ачылып, ошол 82 жылдан бери бүт дүйнө жүзү боюнча туберкулездин чакыруучу эмне болуп эсептелгенин баардыгы билишет. Ушул күнгө чейин туберкулез Кохтун палочкасы деп айтылат. Туберкулез дегенде эле Кохтун палочкасы деп айтышат. Бул туберкулездин түрлөрү бүгүнкү мезгилде баарына белгилүү көп түрлөрү бар. Өпкөдөн өпкө туберкулезу, өпкөдөн сырткаркы туберкулездор болуп бөлүнөт. Өпкө туберкулезунун өзүнүн ичинде майда бөлүктөрү бар. Айтып кете берейин баарын бөлүктөрүн? Жакшы, кошумча алып кетсеңиз болот. Бул кургагучук оорусу, кыргызча бул кургагучук, азыркында айтылгандай эле бул өпкө кан дем алуу системасынын кургагучугу жана башка органдар системасынын кургагучугу болуп экиге бөлүнөт. Өпкө эң эле бизге кандай десек, ыңгайсыз абалга алып келген жана жугуштуу болуп эң эле адам баласы, биздин жарандар алдын алуу үчүн бул эң эле өпкө кургагучугунан бир аз жабырканышып калат да, эң эле ошондон көзөмөлгө алуусу зарыл болуп эсептелинет. Себеби бул аба аркылуу жугуучу илдет болуп эсептелингенине байланыштуу. Жакшы, мына ушул кургагучук илдетине кабылганда адам баласы өзүнөн эмнелерди байкаса болот? Кайсыл учурда сиздерге кайрылган дурус? Биринчи белгилери? Биринчи белгилери кургагучуктун эң биринчи белгиси бул жөтөл болуп эсептелинет. Жөтөлдүн негизинде алсызданат, бейтап алсызданат, арыктайт, түн ичинде тердейт, анан тамакка табитү жоголот. Мына ушул мезгилде ушундай даттануулар менен кайрылат. Кайрылгандан кийин биз анан текшерүүнү баштайбыз. Жакшы. Чоңдор арасында бүгүнкү күндө кайсыл курактагылары көп кайрылып жатат? Чоңдор арасында бул
15 жаштан 50 жашка чейинки курактагы адамдар көп кайрылышат бизге. Себеби эң эле мындай эмгекке жарамдуу катмар, элдин катмары ооруп атат да бул учурда, азыркы учурда. Себеби дегенде эмгекке жарамдуу деген байланыштуу элдин баардык көпчүлүгү эле чет өлкөгө за граница деп коет. Мигрант болуп, ошол жактан жуктуруп ооруп келишип атат. Жаш балдарда кандай? Жаш балдар кайсыл жактан жугулат? Жаш балдар болсо ошол ата-энесинин, тууган уруктарынан контакт катары ошолордон жугат. Бизде жаш балдарда көбүнчө 7 жаштан 14 жашка чейинки убакта көп кездешип атат оорулар, бейтаптар. Эгерде ата-энеси кургагучтук менен ооруган болсо, 1 жашка чейинки балдар деле бизде ооруп ооруканага жатып атат, даарыланып атышат. Анан мына ушул кургагучтуктун жогоруда түрлөрүнө токтолуп кеттиңиздер да. Ошол бейтаптар арасында эң көп кезиккени бул өпкөнүн кургагучтугу деп айтылат да. Анан сиздерде мисалы башка органдардагы кургагучтугуна кабылгандар барбы бейтаптар? Аларда мисалы оору кандай өтөт, ушул боюнча айтып берсеңиздер. Жаш балдарды алып көрсөк, жаш балдарда көбүнчө первичный туберкулез деп коет да биздечи. Первичный туберкулезда основном туберкулез внутригудный лимфатический узлов деп коебуз. Көөдөн бездеринин туберкулезу. Көөдөн бездерин чоңоюп, мына ушул жерде туберкулезный палочка ошол жерден орун алат. Андан сырткары первичный туберкулез кездешет. Анан ушул туберкулез внутригудный лимфатический узлов кабылдап кеткенде менингит, мээнин челкабынын сезгенүүсү кездешип атат. Ошо кичинекей балдарда да кездешет бизде. 1 жашка чейинки балдарда да кездешип атат. Бул кабылдоо деп коет, осложнение. Бунун осложнениялары бир канча осложнениялары бар. Кабылдоосу бул азыркы эле айтылган учурда, өтүшүп кеткен учурда кан системасы аркылуу мээге барып, мээнин челкабактарын жабыркатышы мүмкүн. Андан тышкары лимфа системасы менен барып өпкөгө дагы отуруп калып өпкөнү жабыркатышы мүмкүн, өпкөнүн челкабын да жабыркатышы. Бир учурда эки органда, Кайсы областка барып ошол жерге отуруп калган болсо, ошол жери жабыркайт. Биз мына ушул кургагучтук оорусунан сактануу үчүн эмнелерге өзгөчө көңүл бурушубуз керек? Мисалы маалымат булактарын карай турган болсок, бүгүнкү күндө дагы ушул кургагучтукка кабылган бейтаптар биздин өлкөбүздө көп деп да айтылат да. Кантип коргонушубуз керек? Биринчиден биздин өздүк гигиенабыз. Бул жөтөлүүнүн гигиенасы. Жөтөлүүнүн этикетин билиш керек, маданиятын билиш керек. Маданиятын сөзсүз билиш керек. Себеби дегенде бул аба аркылуу жугуучу оору катарына киргенден кийин биринчиден азыркы учурда өздүк гигиенасын сактоого маска тагып жүргөн абзел. Одноразовый маска деп коет. Жөтөлүүнүн өзүнүн маданиятын сактап жүрүү. Андан тышкары дагы бул питание тамактанууга да байланышат. Тамактанууну аябай өз убагында нормасы менен тамактанып турган жакшы. Мурда ушул медициналык адабияттарды карай турган болсок, мисалы жакырчылыктын оорусу деп да айтылган да. Азыркы күндө деле ошондойбу? Мисалы кандай десек, сапаттуу тамактанбасак бул ооруга бат эле кабылып калышыбыз мүмкүнбү? Бул албетте ошол өзү сапаттуу тамактанбагандын негизинен көп оору келет, бир гана кургагучтук эмес. Себеби дегенде сапатсыз тамактанган учурда адамдын иммундук система төмөндөйт. Биринчиден. Төмөндөгөн учурда кургагучтук таякчасы бат жугуп, бат өзүнүн белгилерин бере баштайт. Ошон себептен бул илгерки сиз азыркы айтылгандай эле илгеркилердин айтышы боюнча деп атасыз, болезнь бедности деп коет орусча айтканда. Ошондон калган социалдык оору болуп эсептелинет да бул азыр. Но азыркы учурда биздин жарандар көпчүлүк учурда өздүк гигиенасын сакташа алып атат жакшы.
ачкага дагы калып кеткендер бар. Азыркы учурдагы ошого байланышат. Саламатсыздарбы, кургагучтуктан толук сакайса болобу? Кантип, кандай учурда бул илдеттен толук кутулабыз деген суроону калтырып турду. Телекөрүүчүдүн алгачкы суроо. Балдар арасында алып кете турган болсок, кургагучтуктан толук айыкса болот. Анткени балдарда көбүнчө первичный туберкулез деп атпайбызбы? Бул эч кандай калдыксыз айыга турган оору. Буга чейин ата бабаларыбыз, көпчүлүк улгайган кишилер кургагучтукту бул укумдан тукумга калуучу оору деп аябай коркушкан эле. Азыркы мезгилде бул уже такталды, что bundan толук айыкса болот. Себеби бизден чыккан пациенттердин ата-энелери баары ыраазы болуп атышат, айыгып жакшынакай болуп чыгып кетип атышат. Бул дагы кошумчалап койсом сөзүңүзгө, бул оорудан толук айыкса албетте болот. Буга оорулуу эртерээк кайрылганы дурус. Себеби оорулуу эртерээк кайрылса, бул оорунун белгилери азыраак учур болот. Ошон себептен дагы өпкөсүндөгү жарасы дагы, башкасы дагы осложнение деп коет, кабылдоосу дагы аз болот. Мындай учурда дарылоо бир аз жеңилирээк болот. Андан тышкары айта кетсем, бунун өз мөөнөттөрү бар. Толук айыкканга 6 айдан 24 айга чейинки аралыкта дарыланышат оорулуулар. Ошол аралыкта оорулуулар дарысын калтырбай толугу менен ичкен болсо, толугу менен айыгып кетүүгө мүмкүнчүлүк чоң. Окумдан тукумга деп жогоруда маалымат айттыңыз да, ошол нерседен менде бир маалымат эсиме кирип кетти, мурда уккан. Ушул мисалы атасы же бир туугандары ушул кургагуч менен ооруй турган болсо, булардын канында бар, баласына өтүп калышы мүмкүн. Анан баласы да кээде ооруп калган учурлар болот да. Бул ушундай кан аркылуу берилет деп түшүнсөк болобу, же болбосо бул такыр туура эмеспи? Жок, андай маалымат жок. Кан аркылуу болбойт. Бул контактно-бытовой, воздушно-капельный деп коебуз да, ал аркылуу жана күнүмдүк баягындай тыгыз байланышта болгон үчүн, ошол мисалы үчүн бир үйдөгү чоң атасы ооруган болсо, ошол үйдө чоң атасы каза болсо, ошол туберкулезден кургагучтан каза болгон болсо, ошол үйдөгү буюм терим аркылуу жаш наристелер, ошол үйдөгү аба аркылуу жаш наристелер дем алышат дагы, ошондон өтөт. Эгерде ошол кургагуч менен ооруган чоң атасы же чоң энеси же андан башка дагы чоңураак кишилер ооруп, ошол үй толук дезинфекция болсо, залалсыздандырса, анын кармаган буюмдары толук тазаланган болсо, анда эч кандай жаш балдарга жукпайт. Эгерде ал башка изоляция деп коебуз да, башка бөлүктө, башка бөлүмдө туруп, балдар менен контакт болбосо, анда жукпайт. Эгерде бир эле үйдө туруп, дарысын деле ошо үйдө кошо ичип, жаш балдар менен кошо жашаган болсо, анда жаш балдарга сөзсүз жугат. Жакшы, телекөрүүчүдөн суроо келиптир. Саламатсыздарбы? Кургагучка кабылган бейтап эгерде бүгүнкү илдетке, коронавируска кабылып калса дейт, алар кандай көтөрөт деген суроону калтырып турат. Чындыгында көбүн эсе ушул эфир башталгандан бери айтып келатабыз, ушул өпкөнүн кургагучугуна кабылгандар көп деп. Анан бул азыркы оорудагы ушул өпкөнү жабыркатат эмеспи ошол боюнча? Туура айтасыз, бул коронавирус оорусу дагы, кургагуч оорусу дагы экөөнүн баштапкы белгилери аябай эле окшош болот. Экөөндө тең кургак жөтөл, кыска жөтөлү, температуранын чыгуусу, алсыроо, тамакка табити жок болуу. Экөөнүн белгилери айырмаласа болот. Бул учурда айырмачылыгын билүү үчүн жакшы анамнез, чогултуу, бул оорунун каяктан пайда болгонусун изилдөө болуп эсептелинет. Урук тууганы ооруганбы, бул оору менен же ооруган эмеспи, кургагучук менен контакт коронавирусный оорулар менен болду же болбоду, ушундай жолдор менен тыгызыраак изилдөөнүн негизинде бул ооруну ажыратса болот. Эгер экөө тең бир учурда келип калышы мүмкүн. Экөө тең бир учурда келип калса, бул оору аябай оорураак абалда өтөт. Себеби
кургак учук менен ооруган адамдын иммундук системасы төмөн болот биринчиден. Төмөн болгон учурда вирус дагы жабышат да андан бетер төмөндөтөт. Экөөнүн клиникасы биригип белгилери аябай сложный формада өтүшү оор формада өтүп калат. Кабылдап кетет. Бул учурда кургак учукка дагы COVID-19 дагы изилденүүсү абзел болуп эсептелинет. Сөзсүз түрдө. Жакшы. Ушундай учур кездештиби негизи? Бул учур азыркы учурда Бишкек шаарында кургак учукка каршы борборунда националдык центр улуттук фтизиатрия борборунда азыр учурда кездешип атат. Биздин учурда кездеше элек Южный регионда. Алдын алуу үчүн кандай иш-аракеттер жүргүзүп жатасыздар? Мисалы, өзүңүздөр эмгектенген бейтапканда. Алдын алуу үчүн биздин фтизиатрия борбору бокстарды даярдап койгонбуз. Кургак учукка каршы борбору Кара суунун. Ошол жерде эгер микст деп коет, экөө бир учурда пайда болуп калган учурлар кездешсе, биз ошол жака барып дарылаганга даяр турабыз. Жакшы, балдар ооруканасында. Балдарда деле мындай микс инфекция кездешкен жок. Азырынча биз ушу туберкулез боюнча эле дарылап атабыз балдарды. Изолятор даярдап койгондо. Изолятор бөлүнгөндө ошол эгер чыгып калса сразу бөлөбүз да анализдин негизинде. Жакшы. Көпчүлүгү мисалы сиздер азыр сагаят айтып атасыздар да, көпчүлүгү ушул кургак учук илдетин өнөкөт илдет катары көрөт, Анан эл арасында мисалы бул оорудан сакайбайт экен, бул оору сенин ушул сөөгүң менен кетет деген да ушундай маалыматтарды айтып, мындай чочулап турушат да. Ошону ушул жөнүндө айтып берсеңиздер да, негизинен канча убакытка чейин бейтап сиздерде дарыланса жакшы. Анан ачык формасы, жабык формасы деп да бөлүнөт да ушул боюнча. Туура айттыңыз, бул кургак учук оорусунун ачык жана жабык формасы деп экиге бөлүнөт. Көп учурларда башта эле айтылгандай дем алуу системасынын кургак учугу ачык формалары ошондо кездешет жана башка системалардын кургак учук оорусу бул жабык түрүнө кирет. Себеби ачык формасы деп биз айтабыз, адам баласы өзүнүн кургак учук таякчасын бөлүп чыгарган учурда. Анын дем алганда, чүчкүргөндө, сүйлөшкөндө гана сыртка бөлүнүп чыгат бул таяк кургак учук таякчалары. Ошол учурлар ачык деп айтылат. Андан дарылануусу баягы эле айткандай 4 айдан 6 ай, 24 айга чейин дарыланышат. Ушул учурда толук дарыланса, айыгып кетүүгө чоң мүмкүнчүлүктөр бар оорулууларда. Саламатсыздарбы? Мен 4 ай бою дейт, кургак учукка кабылып дейт, дарыланып чыкканмын дейт. Анан азыр үйдө дары ичип турамын дейт. 2 жаштагы кызым бар дейт. Мен кызыма жукпайбы, башка үй бүлө мүчөлөрүнө деген суроо калтырып. Бул жерде эгерде үй бүлөдө ата энеси же ага эжелери ооруп калган болсо, үйдө кичинекей балдар болуп турган болсо, аларга сөзсүз түрдө реакция манту деп коебуз. Реакция манту коюп, анан жашына карата анын немеси өлчөнөт, өлчөмү. Реакция манту положительный деп коет. Реакция манту бул өзү инфицированность билдирет да, организмде туберкулезный палочка барбы, жокпу. Ошону эгерде реакция манту положительный болуп калса, 5 жашка чейинки баласы болсо, кичинекей баласы 5 жашка чейин болсо, анда обязательно реакция мантунун положительный болсо да, отрицательный болсо да, сөзсүз түрдө химия профилактика жүргүзөбүз. Ал эми 5 жаштан жогору болсо, реакция манту отрицательный болуп турган болсо, анда химия профилактика жүргүзүлбөйт. Азыркы эмеде бейтапта 3 жашта өтөбү? 2 жашта өтөбү? 2 жашта. 2 жашта болсо, анда химия профилактика жүргүзүш керек ал балага. Химия профилактика азыркы талап боюнча 6 ай жүргүзүлөт. Изонязид менен только. Жакшы, кошумчалайсызбы? 4 ай дарыланып. 4 ай дарыланып деп атасыз. Бул кургак учуктун кандай түрү менен ооруп анан чыкканын билиш керек биринчиден. Кургак учуктун ачык
түрү же жабык түрүбү? Кайсы түрү? Ачык түрү деген жугуштуу түрү болуп айтылат. Бул жугуштуу түрү боло турган болсо, жугушсуз түргө айланып туруп анан чыгарылат ооруканадан. Себеби жугуштуу түрү боюнча чыгарууга мүмкүн эмес. Башкаларга жугуп калбаш үчүн. Андан үй бүлө мүчөлөрүн сөзсүз түрдө текшерүү зарыл. Анан эгер кургак учук каршы оорусунан жабык түрүнө өткөн болсо, анда баласынан коркуу, кооптонбой койсо болот. Жакшы, дарылануу ыкмасы жөнүндө айтып берсеңиз, ушул максималдуу 4 айга чейин дарыланабы бейтап же андан көп дарыланган учурлар да кездешеби? Протокол боюнча азыркы учурда кургак учук оорусунун ачык түрү көбүнчө бизге жатат жана осложнениялар менен жатып атат. Эгер ачык түрү менен жаткан болсо, бизде жабык түрүнө өткөнгө чейин биз карайбыз. Дагы андан тышкары адам баласынын организми толук өзүнүн калыбына чейин келгенге чейин биз оорукана стационардык түрдө карап, калган дарылануусун үй шартында улантууга үйүнө чыгарып беребиз. Ары кандай жатып калышат, интенсивный фаза деп коет бизде, поддерживающий фаза деген 2 фазада турган дарылоо болуп эсептелинет. Биринчи фазада 2 ай, экинчи фазада 4 ай же 5 ай дарыланат. Ошол биздин стационардык түрдө ошол биринчи интенсивный фазада негизинен карашат. Жакшы, саламатсыздарбы дейт, кургак учукка кабылып дейт 4 ай ооруканада дарыланып чыктым дейт. Эми канча убакыттан кийин турмушка чыксам болот деген суроо калтырыптыр. Бул чоң мен жооп берейин. Бул 4 ай дарыланган болсо, бул оорусунун дарылануусу дагы деле бүтө элек, дагы улантуусу зарыл. Качан гана жашаган жериндеги фтизиатр учеттон алгандан кийин 1-2 жылдан кийин турмушка чыкканы жакшы го дейм. Жакшы, саламатсыздарбы? Качан ушул кургак учукту ушул хирургиялык жол менен дарылайт деген суроо калтырыптыр. Кайсыл учурда? Бул кайсыл учур? Эң кыскача айта кетсем, дарынын күчү жетпей калган учурда, дагы айта кетсем, осложнение деп коет, ошол учурда кабылдоолор болгон учурда жасалат операциясы. Мисалы, ушул эгерде операция жолуна бара турган болсо, бейтап алсыз болуп калбайбы? Же кадимки эле адамдай болуп, анан кийин өпкө кайра өсүп жетилеби? Өпкө өсүп жетилбейт. Компенсация деп коет, биринин бири толуктоо да. Мисалы айтсам, бул өпкөнүн бир өпкөсү алынып калган болсо, ошол бир өпкөнү жумушун толуктоого биринчи жалгыз калган өпкө кеңейип, эки өпкөнүн функциясын аткара баштайт. Дагы бир учур, мисалы айтсам, туберкулема деген формасы кургак учуктун, бул учурда туберкулема деп коет, анын сырткы капсула болот. Ал капсуладан ичкен дары ичкерки пораженный участкага кирбейт. Ошол учурда операциялык жол көрсөтүлөт. Постоянное бацилловыделение деп коет, дайыма кургак учуктун ачык формасы болуп жүрө берсе, ошону жабык түргө айландыруунун бир жолу операциялык жол болуп эсептелет. Жакшы, телегөрүүчүдөн келиптир. Саламатсыздарбы? Кургак учуктун таякчасы кандай шартта жашабайт деген суроо калтырыптыр. Жогоруда айттыңыздар го, ушу үйдө деле болуп калышы мүмкүн депчи. Кургак учуктун таякчасы жировой воздухтон турат экен, сырткы клетка немеси катмарычы. Ошон үчүн көпчүлүк учурда суукка дагы, ысыкка дагы чыдамдуу болот. Андан сырткары туруктуулугу жогору экен, туруктуулугу жогору. Ошон үчүн суук -10 градуста дагы бул көп убакка чейин жашаганга мүмкүнчүлүгү болот экен. Ал эми ысыкта болсо 100 градускачы, 100 градуста 1 саатка чейин ал жашай алат экен.
Ошон үчүн жанагындай ата бабадан калып келатат деген сөз ушудан келип чыгып атпайбы? Ал баягы сыз жерлерде, караңгы жерлерде калып калат да, обработка болбой ошончо калып калат, анан сакталып жүрөт, ал жерге баласы же башка бирөөлөр сөзсүздө барып отурат, же бир нерсесин колдонот да, ошондон жугат да. Андан сырткары буну биз эми залалсыздандыруу бизди хлораминди колдонуп гана ошону жок кыла алабыз да. Жакшы, саламатсыздарбы? Кургагуч оорусунан так сакайуу үчүн дейт эл арасында так сакайуу үчүн эмне кылуу керек деген суроо калтырыптыр. Кийинкиси болсо элдик дарылоолор боюнча суроо бериптир. Иттин этин жесе болобу? Эшектин сүтүн ичсе болобу? Ошол эле учурда самалды колдонсо болобу деген суроо калтырыптыр. Бул самал, сиз айтып аткандай эле, бул илгертен айтылып келген самал лечение деп коет. Азыркы учурда сезондо көпчүлүгү самалга кетип жатышат. Себеп дегенде бул жакшы нерсе, аябай. Себеби бул иммунитетти көтөрөт. Иммунитетти көтөрүүнүн бир жолу. Бул менен бирок кургагучукту дарылап айыктыруу мүмкүн эмес. Айтылгандай эле баягы күчүктүн эти дагы андай нерсеге алып барбайт. Булар иммунитетти көтөргөн гана тамак болуп эсептелинет. Жакшы. Анан ошол эле учурда эшектин сүтү дейт. Бул дагы эле азыркындай эле айткандай эле кымыздай эле суюктук болот бул напиток. Эми эшектин сүтү эми биз кыргыз элине эми туура келбейт, бирок айла жоктон жергилер ушул жолго барып атат. Ал менен айыкпайт. Так сакайтса болобу дегенге сиз жооп берип кетсеңиз. Такайса. Ошол кургагучуктун жана кабылдап кетпеген формасы болсо, анда ал айыгат. Мисалы үчүн жаш балдарда туберкулез, внутригрудный лимфатический узел деп атпайбызбы? Көөдөн бездеринин туберкулезу болсо, кургагучу болсо, ал айыгып кетет. Ал эми ошол көөдөн бездеринин кургагучуга кабылданса, көпчүлүк учурда ошо туберкулез менингитке өтүп кетет. Мына ушул менингитте болсо, анын остаточный калдыктары болот. Ошол калдыктар калып калат. Атак көөдөн бездери өзү айыгат. Толуктап койсом, кургагучуктан толук айыкканы болот. Бул оорунун эрте кайрылуусу, эртерээк дарыланып баштаусу жана толук дарыгердин айтылган көргөзмөсү боюнча дарылануу болуп эсептелинет. Ушул тартипти сактаса, толук айыгат оору. Жакшы. Жогоруда маегибиздин башында айттыңыздар эле, мигранттар мисалы башка өлкөдө мигрант болуп, биздин мекендештерибиз жүрүп келип ошол жактан жуктуруп келатат деп. Анан ошол нерсени колго алуу максатында мисалы биз ошол өзүбүздүн өлкөгө келип атканда анда кандайдыр бир текшерүүлөрдөн өткөрүү керекпи деген дагы, же болбосо ошол чет өлкөгө баратканда аларга ушул кургагучуктан коргонуу жолдорун түшүндүрүү керекпи деген ушундай ой келет экен да. Сиздер фтизиатр, дарыгер катары эмнени айтат элеңиздер? Массалык маалыматка кайрылып, кыргыз элине бүт кургагучук эмне деген оору, кандай жугат, кандай жолдор менен жугат, ушул маалыматтарды такай берип туруу деп ойлойм. Жакшы. Анан ал жакта мисалы кургагучукту жуктуруп алуу эмне себептен деп билесиздер? Же ден соолугуна өзү кам көрбөгөндүктөнбү? Бунун себептери аябай эле көп. Бул бир үйдө аябай көп адам жашоонун бирден бир себеби болуп эсептелет. Анан тышкары жашаган жери полуподвальный помещение деп коет. Сыздуу жерде көп жашагандар бар. Ошолор ооруп келип атат. Тамактануусу дагы ошого байланышат. Андан тышкары айта кетсем, климат дагы аябай аба ырайы таасир этет. Суук жер ал жер. Суук жерде адамдын иммунитети төмөндөп калуу аябай чоң, үшүп калган учурларда.
Жакшы. Телекөрүүчүдөн суроо келиптир. Саламатсыздарбы? Ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Дарылануу акысызбы деген суроо калтырыптыр да. Сиздерде дарылануу мисалы көп убакытка созулат экен, анан дайыма учетко туруп, бейтап кайрылып турат да. Ошон үчүн эгерде ушул дарылануу кандай, акысызбы же өзү дары-дармектер сатып келиш керек? Дарылануу негизинен акысыз, эгерде жеңил формасы болуп калса. Эгерде жанагындай кабылдап кете турган болсо, ага кошумча дарыларды өзү сатып алууга туура келет бейтаптынчы. Мисалы үчүн менингит оорусуна алсак, менингит оорусуна көп дарыларды алышка туура келет. Ошол мезгилде өздөрү жанынан сатып алышат. Керектүү дарыларды алышат. А так калган туберкулезге каршы препараттар бардыгы акысыз. Дагы кошумчалап койсом, сөзүңүзгө кургагучук кургагучукта дарылануу сөзү бекер. Кургагучукка берилүүчү дарылар бекер. Ошол кургагучуктун белгилерин жоготуу дарылар да бекер болот. Көп учурда кээ бирки оорулар болот. Мисалы жүрөк дарыгери, невропатолог деген кошумча специалисттер келип жазып кеткен дарыларды эгер биздин мекемеде болбосо, анда сырттан алып келүүгө мажбур болушот. Жакшы, телекөрүүчүдөн суроо келиптир. Ушул кургагучук менен ооруганда дейт, бат-баттан тамактанып туруу зарыл. Негизи бейтап дарылануудан сырткары дагы эмнелерге көңүл буруш керек организм батыраак калыбына келиш үчүн? Батыраак калыбына келиш үчүн лечебная физкультура деп коет, ЗОЖ деп коет, здоровый образ жизни, сергек жашоо образын жүргүзүү, анан өзүнүн норма питаниясы. Кандай азык-түлүктөр, кандай тамактарды жеген? Белковый препарат, белковый азыктарды көбүрөөк жеш керек. Мисалы, жумуртка, эт, мүмкүн болсо витаминизированный деп коет, витаминдештирилген тамактан муну көбүрөөк жесе жакшы болот. Мөмө жемиштен жеп туруш керек. Жакшы. Балдарга кандай кеңеш берет элеңиз? Балдар мисалы сөзсүз түрдө ата-эненин кароосуна, көңүл буруусуна өзгөчө муктаж эмеспи? Ата-энеси атайын балдар үчүн көңүл буруш керек. Анын үчүн ушул балдарына атайын витаминдерди сатып бериш керек ата-энелер. Анын тамактануусун көзөмөлдөш керек, убакытты укташ керек балдар, убактысында эс алыш керек. Андан сырткары дагы мына таза абада көп болуш керек балдар. Жакшы, айтсаңыздар, негизинен ошол балдарды эгерде кургагучук жугуп калса, кичинекей балдар болсо, апасы сөзсүз түрдө же болбосо атасы сөзсүз түрдө жанында болот да. Ал баладан ата-энесине жугуп калбаш үчүн кандай шарттарды балдарда көбүнчө эме закрытый деп коет, открытый формасы болбойт. Жабык формасы. Жабык формасы болот. Көбүнчө ачык формасы мына подросток өспүрүмдөр эгерде өпкө кургагучугуна кезиксе, мына ошолордо болот открытый форма, ачык түрү. Ал эми кичинекей балдарда болсо, жабык эле түрү болот. Ата-энесинин эч кандай коопсуздануусунун кереги жок. Андан жукпайт балдарына. Дагы бир кошумчалап койсом, азыркындай айтылгандай эле, бул биринчиден жаш баладан чоң ата-энесине жукпайт, көбүнчө өзү наоборот тескерисинче ата-энеден жана чоң ата, чоң энесинен жаш балага жугат. Ошол жагы коркунучтуу десем. Ошол жактан өздүк гигиенаны сактоо аябай жакшы болуш керек. Жакшы, анан жабык түрү, анан ачык түрү деп айтып калдыңыздар да. Ушул нерсе эске алынабы сиздерде? Анан өзүңүздөргө жугуп калуу коркунучта болбойбу ушул бейтапканада? Албетте, бул анан ошол эле учурда телекөрүүчүдөн суроо келиптир, вакцина, ушул оорууну жукпаш үчүн вакцина барбы деген. Албетте, бул ачык түрү, жабык түрү биз эске алабыз. Өзүнчө бөлүмдөр бар, ачык түрү үчүн жана жабык түрү үчүн. Ачык түрүндөгү оорулар открытый форма, жугуштуу оорулар болуп эсептелет. Закрытый деп коет. Бул жабык түрүндөгү формалар башка бөлүмдө. Хирургиялык жардам керектүүлөр хирургия бөлүмүнө жатылат. Туруктуу деп коет, устойчивый форма. Алар ошол туруктуу бөлүм бар ооруканада.
ошол жерге сортировать этип бөлүнүшөт. А өзүңүздөр кантип коргоносуздар? Өзүбүз- Вакциналар барбы, дары-дармектер? Өзүбүздүн биринчи коргонубуз биринчиден маска табуу, респиратор. Биздин атайын респиратор маскаларыбыз бар. Ошол нерсе таякчалар менен өтпөй, ошол курагучук таякчасы өтпөгөн респираторду колдонуу менен өзүбүздү коргойбуз. Жакшы, бул оорунун кабылдоосу эмнеге алып келет? Кандай оорулар чакырышы мүмкүн? Эгерде бетап көңүл бурбай жүрө берсе, мисалы сиздерге катталганы бул жакта статистика аз эле болсо, катталбаганы канча? Сиздерге келбей жүргөндөр канча? Эмнеге алып келиши мүмкүн оорунун кабылдоосу? Кандай оорулар чакырышы мүмкүн? Көбүнчө жаш балдарда кабылдоосу, мисалы үчүн көөдөн бездеринин курагучугу плеврада суунун пайда болушуна алып келиши мүмкүн. Андан сырткары ателектаз деп коебуз, ошого алып келиши мүмкүн. Менингит деп коебуз, ошого алып келиши мүмкүн. Андан сырткары дагы мезоденит деп коебуз, жанагы ички бездеринин чоңоюп кетиши. Мына ушул ооруларга алып келиши мүмкүн жаш балдарда. Жакшы. Бул кабылдоонун эң акыркы чеги бул өлүмгө алып келет. Аябай эле кеч кайрылганына байланыштуу болот бул нерсенин. Көпчүлүк учурда дем алуу системасынын жетишсиздигине байланыштуу болуп калат. Бул мисалы бул жагы айтып кеткендей эле, менин коллегам айткандай эле, өнөкөт болушуп калышы да мүмкүн. Мунун баардыгы оорулуунун так дарылануусуна байланыштуу болот. Жакшы, бул оору негизинен иммунитетти төмөндөткөндүктөн баардык ооруларга кабылып калышы мүмкүн. Жакшы, анан мына ушул бейтаптарга жардам болуш максатында бул социалдык оору деп айтып калдыңыздар го. Кандайдыр бир бейөкмөт уюмдар менен дагы иш алып барып келесиздерби? Алар кандай жардамдарын көрсөтүүдө бүгүнкү күндө Кыргызстанга? Буга чейин бизде эмесеп жанагы дарыгерлер, врачи без границ өздөрүнүн ушул бир проект менен иштешип, Кара Суу районун толук өздөрү каржылашып, Кара Суу районунун жашоочуларына ошол Кара Суу районунда чыккан бейтаптарды өздөрү дарылашып, ушул күнгө чейин аябай жакшы жардам көрсөтүштү алар. Андан сырткары дагы ошо бизге азыркы келип аткан дарыларыбыз Проон тарабынан келип жатат бизге. Ушул дары-дармектер да основном Проон тарабынан берилет. Андан сырткары дагы бейтаптардын ошо дарыны өтө көп ичкендиктен көпчүлүк бейтаптар ичкиси да келбей калат да. Ошон үчүн аларды кызыктыруу максатында социалдык жактан да жардам көрсөтүшөт. Ушул Проон тарабынан акчалай беришет алар. Тамак ашка кичине кайрылышат. Ошол бейтаптарга ошо мотивация болсун деп ушуну иштеп жүргүзүшөт. Жакшы. Негизинен ооруну аныктоо үчүн рентгенден өтүш керек, өпкө органынын атайын флюорографиядан өткөрүш керек. Бирок көпчүлүк айыл жерлеринде бул нерсе жетишсиз десек болот да. Райондун борборлоруна барыш керек да. Мына ушул жаатта кандай алгылыктуу иштер жүрүп жатат? Көчмө флюорографиялар дегендей. Көчмө флюорография бар. Азыркы учурда жыл сайын жылына 2 жолу периферияларды текшерип, анда дагы группа риска деп коет. Азыркы учурда группа рискке киргендерди обязательно сөзсүз түрдө текшерет, калган элдин бөлүгүн текшерүү болуп эсептелинет. Андан тышкары вакцинация деген бар. Азыр бизде сиз ошо вакцинация жөнүндө дагы бир сөз айтып койсоңуз, ал эмне деген эмне? Кыскача биздин маегибиз бүтүп барат. Вакцинация бул кургакучукту алдын алуу, болтурбоо. Кургакучукту алдын алуу, болтурбоо үчүн муну биз роддомдо, төрөт үйүндө, төрөт үйүндө беришет мунучу. Балдар дени сак төрөлгөн балдарга, если показаниясы болбосо, метод кылбаса, ошону уже 3-4 күнү сөзсүз түрдө вакцинация жасап туруп, БЦЖ жасап туруп чыгарат. Ал ошо 6 айдын ичинде баланын өсүүсү менен өзүнчө иммунитет, специфический иммунитет пайда кылат дагы, кургакучукту мүмкүн болушунча организм коргойт. Күрөшүүсү күчтүү болот. Жакшы.
Ардактуу телекөрүүчүлөр, бүгүн бизде конокто Канайым Султанова Ош областар аралык балдардын жана өспүрүмдөрдүн курагучка каршы ооруканасынын дарыгери жана ошондой эле кийинки коногубуз Максатбек Чолпонкулов, Ош областтык кургагучка каршы күрөшүү борборунун дарыгер фтизиатры. Сиздерге рахмат айтабыз, атайын убакыт бөлүп жалпы телекөрүүчүлөргө жакшы маалыматтарды айтып өттүңүздөр. Ишиңиздерде ийгиликтер болсун, оорубаңыздар. Ушун менен Билим жана Илим каналынын Ден соолук программасы өз соңуна келип жетти. Аны мен Сейит Амираев алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча сак саламатта туруңуздар.